Саламатсыздарбы? Фотография приложение менен иштегенде азыр жаңа версиясы чыккан. Кантип иштейбиз? Пуск программасына жазып, жана бул жерге фотография деп жазабыз. Фотография программасынын башка бети ачылат. Бул жерден видеолорду редакциялоону баштайбыз. Жаңа видео түзүү үчүн бул жерден редактор видео, андан кийин новый видео проектор дегенди тандайбыз. Бул жерге жаңы ат коюшубуз керек. Мисалы үчүн мен сабак деп эле коеюн. Окей. Андан кийин добавить. Бул жерде компьютердеги видеолорду кошушубуз керек. Добавить с компьютера дегенди тандайбыз. Жана бул жердеги бар видеолорду кошобуз. Так. Бул жерде менде видео жок окшойт азыр. Видеону тандадым. Эгерде сизде бир нече видео боло турган болсо, бөлүк кайрадан ошол видеолорду добавить этип кошуп койсоңуздар болот. Сүрөттү да кошуп койсок болот. Менде азыр бир эле видео болгондуктан ушул эле кала берсин. Эми видеолордун ирети менен раскадровка түшүрөбүз. Бул жерден эгерде биринчи, экинчи болсо мынтип алмаштырып кое берсеңиз болот. Андан кийин бул жерден обрезка кылсак болот, разделить текст кошсок болот. Мисалы үчүн текст дегенди тандайбыз. Бул жерден видите текст дегенге жазабыз. Простой, могу тандалып тургандай, сентиментальный, радостный, классическая. Төмөн түшүрсөңүздөр ушул типтери чыгат. Андан кийин төмөн жакта структура деген турат. Бул ортого жайгашуусу, үйдөгү ушинтип жайгаштырып коесуздар. Андан кийин бул сапчада ушул биздин темабыз канча убакыт турарын көрсөтөт. Кааласаңыздар убакытты чоюп, азайтып койсоңуздар болот. И бул жерден готово кнопкасын басасыңыз оң тараптан. Мына биз темасын коюп алдык. Эми движение кошсок болот буга. Мынакей увеличить, уменьшить. Биз кошпойбуз, отмена. Андан кийин бул жерден 3D эффект кошсоңуз болот. 3D эффекти дегенди тандайсыз. Бул жерге эффекттер жүктөлөт. Мисалы үчүн мен бул жерден шарик, воздушные шарики дегенди коштум. Андан кийин бул жерден громкость дегенди өчүрүп коебуз. Бекушкадан шариктерди чоңойтуп, кичирейтип койсок болот. Ошол 3D эффекттерди и готово басып коебуз. Андан кийин бул жерден скоростун жайлатып, чоңойтуп койсоңуздар болот. Медленно, быстро кылып, биздики обычный көрүнсүн. Андан кийин дагы бул жерден фоновая музыка дегенди тандайбыз. Чтоб аркадан музыка чыгып турсун. Мисалы үчүн бул биринчини тандадым. Бул жерден музыканын громкостун төмөндөтөм. Готово басабыз. Музыканын бийиктиги 18-20 болсо болот. Андан кийин бул жерден завершить видео дегенди тандайбыз. Андан кийин высокая, кала берсин экспортировать. Бул жерден кайсыл жерге сакташын тандап коебуз. Имя сабак, тип файла өзгөртпөйбүз и экспортировать басып коебуз. Бул жерде ушул жолчо жашыл сызыкча болуп толот. Ошол толгонго чейин күтүп турабыз. Видеобуз сакталат. Сакталганда бул видеонун форматы MP4 форматта сакталат. Бул ушул экспорт болгондон кийин видеоңузду ошол жана көрсөтпөдүкпү кайсыл жерге сакталаарын памятты. Ошол жерден көрсөк болот.